Балдарды терек алып қалсам, сұрабайым деген сөзім бар. Ит мышықтардың өліктері жатады. Сасудан білінбейді. Випас тұрсаң білінбей қалады. Ертемен келсең білінеді. Анан өзіме келсем өз өріп қалыппын. Құтқарың, ауа құтқарың, Нұрболат құтқар деп атады. Нұрболат деген балам бар, ошо мен ойнап жүрген бала екен. Сузак районунун Каражыгач айылынын тургуну Равшан Матиевдин үй-жайы селден кийин толугу менен жараксыз абалга кептелген. Айттырбай келген кырсык короосундагы 5 бодо малын жана үй бүлөнүн буюм тайымдарын агызып кетти. Матиевдердин үй бүлөсү бүгүнкү күнгө чейин жетишкен баардык материалдык байлыктарынан ажырады. Учурда 6 баласы менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги куруп берген чатырдан башка баш калкалаганы жайы жок. Куткарып калдым. Анткени менен Матиевдердин үй бүлөсү аман калганына кубанып турушкан чагы. Себеби Равшан Матиев коңшусунун 7 жаштагы баласын селде агып бара жаткан жеринен куткарып калган. Өлүм менен өмүрдүн ортосун көргөндөй болдум деген баатыр тирүүлүккө чексиз ыраазы. Кыян келген учурда ал өзүнүн чүрпөлөрүндө араң алып чыккан. Мындан улам эс учун толук жие элек деген айтып, мамлекеттен жардам сурап кайрылуу тууралуу ойлонгон эмес. Бирок кышка чейин ураган үйүн кайра түптөп алсам деген үмүтү чоң. Эми чыгымга учураганым менде бала чакам менен өзүмөн башка эч нерсе калган жок. Мына көрүп турасыңар. Ошол анан өзүм мал базарда иштейт элем. Базардан келген торпокторум бар эле, менерден 6 5 өнерден бирөө 6 өлдү, аны жазып кетишкен аны. Анан чыгым ошол, калганы бала чакам калганга, аман калганга мен шүгүр кылып эле атам. Эч жака жүгүргөнүм жок. Анан буяка эч ким кирип тарта албаптыр, мына батактачы. Ошол мына балдарды менерден навеске чыгардым. Навестен нарага чыгардым. Ошентип куткарып калдым. Канча балаңыз бар? Мерге 6 бар эле да ошондо. Кызым 2 баласы менен өзүм аялым, кичинекей балам. Ошол. Эми кайерде жашайм деп атасыз? Эми азыр ана жерге чатыр тигип бериптир, ошо чатырда жашайм эми азыр. Анан эми көрөбүз да дагы. Эми кышка чейин бир бала ит кепе салармын. Ошол. Мамлекеттен кандай жардам болот деп атышат? Кандай жардам болду? Андан кабарым жок. Андан кабарым жок. Сурап бир жактарга кайрылбады. Жок. Ол каяка кайрылам? Эми эч жака бара албайм. Ушундан башка кийимим калбады да. Өзүмдүн акам мына жерде путуна инфекция түшүп операция болуп жатат, ошону ham барып көргөнгө иланчы жок болду ошол. Жүрөм ошол жерде эле дабдырап эле. Саат 11-ге бир 5-10 мүнөт калды эле, мына жакта балдардын ызылдаганы угулуп калды, чыркырап эле. Анан оны айнектен карасам, мына жактан келип калыптыр суучу. Мына жерде машинем бар эле, лаба. Анан балдарды секин чочутпай отуруп туруп, мен машинени ондайра кайдап коеюн деп, машинени жүргүзгөндө скорушка салып үлгүрбөдүм. Машин лабаны ошо бала турган жерге ыргытып берди, мени кошупчу. Анан аттап келип туруп, чыгып, карасам тез эле суу көтөрүлүп калды. Мындай болупчу. Суу мына жерден көтөрүлүп калды, тез элечи. Мындай көтөрүлүп калды. Балдарды илан жок, мына жака чыгардым. Анан мына жака карасам мына жерден болду. Анан мына жерден наркы, мынанын үстүнөнчү. Мынанын үстүнөн мынау экинчи этажга чыгардым. Булар чыркырайт, мени чыгың. Токто, мына баланын үнү чыгып атат мына жерде. Баланы куткарайын деп. Анан мына жерге чыксам суу агызат. Анан мына жерден мына жака сууга секирдим. Мына жерден мынаганы кармап секирдим эле. Сел катуу ургандан мына жерге келип, жыгылып эсе болуп калдым. Ушу сууга түшпөй калдым да. Анан өзүмө келсем өзөрүп калыппын. Өзөрүп калып, ошо канча убакыт турганын билбейм. Анан балага ошол жерде жата бердим. Балам азыр барам, жетейин деп калдым. Туруп тур, жетейин деп калдым. Аба куткарың, Нурболот куткар деп атат. Нурболот деген балам бар, ошо мен ойноп жүргөн бала экен. Анан мына жака эптеп чыктым. Чыгып мына жерде чалыппын, өзүм билбейм. Анан мына жерде жеңем бар, Адалат деген. Ошо алып калыптыр да, анан жөнөтүптүр. Ошо Эмил деген мына жээним менен ошо жеңемдин баласы жетип келди. Суу тутула баштаган. Анан баланын даамы чыкпай калды үнү. Тага кана дедиле, мына кайра бала моюнун ортосуна келгенде тага бери карап келишке иланчы жокпу дедиле. Бери карага келип мен тартып алдым. Баланы чечиндирип, бүт мусор экен башычы. Чечиндирип туруп, анан одеяло алып чыгып, кайра мына жака чыгардым да. Анан түштөргө дерим ушу балдар менен ошол жерде турду.
Анан буякта балдар баягы көргөн балдар келип анан куткарабыз деп келди. Мына кошунаныкын ал дедим биринчи. Кошунанын үйүндө балдар калган экен. Onu alып чыгып акырында өзүбүз чыгып кеттик. Ойногон эмес, атасы алып чыгып суу келгенде каналдын кырында дөңгө койгон экен. Берки балдарын алып чыгам десе, келсе бала жок экен. Баланы суу алып кетти. Кандай бала бияка келип калганын жомок да. Мына сеткалар бар, башкалар бар. Илинбей үш жерге келип алмага илиниптир да. Ya үй жерге кирсин. Главный маларды алып калдык бала чаканы. Үй чатырда деле жашай берем мен. Бияка кирбей атат. Азыр баягыдай главный жардамдар деле акчалай жардамдар мага барбай атыптыр өзүчү. Үш жерден эле жолдун бойлорунан эле неме кылып, өзү список кылган жерде 25 адамдыкын. Өзүм таркаттым өткөндө, мен ишенip эме кылды эле биякта. Анан кечеги жардам мага келбептир. Мени издептир, мени тапалды. Чатырда жатам да, МЧСнин чатырында. Ооруп калдым өзүм. Анан ошого элге нааразымын, эл ачык экен. Сел кирген, кирбегенин деле ылтына берет экен. Мен өзүм список кылдым эле мерден. Мамир деген баланын жардамында 25 адам. Ошолорду таркатып берди, кийим-кече таркатып берип, Казакстандан балдар жөнөткөндү. Мен реальный өзү менен өзү кылып таркаттык эле. Ама буяктан келгендерди адилетсиздик кылып атат экен өзүчү. Кирбей эле. Мен бир жерде бир эле мына түшүп калган үй, чыгым, бала өлгөн бир эле мен экенмин да. Анан идишак эч беле калган жок. 5-6 төшөк калыптыр, мына жыгылгандан кийин. Ошо курук, ошо менен ошо үйгө бардык. Чатыргачы. Бирөөнүн үйүндө жашай бериш кыйын экен. Бир туугандыкында жашап атам. Неудобный экен да. Ошол кечкүнү ошо чатырга бардык. Азыр дагы чатырда жата берсек биякка керек экенмин. Ошо ооруп атам. Мына өзү инвалидмин 3-чү группадагы. Буттан эстен чыкты. Бияк үйүңүз канча комната бар? Бул үй 1, 2, 3, 4. Мына эмеси менен 5 экен да. Ошондой болчу. Биякта жеткен жокпу же кандай? Бияк Бул үй таза. Подвалына кирген, мына холодильник, идишак бардыгы жараксыз мына алып чыгып коюптур. Калганын алып чыгып ташташыптыр ушундай. Ушу балдарга рахмат мантип келип жардам берип атат. Чыгарып атат, мына баткак эми кетиптир. Анан эми каерде жашайсыз деп суроо бердиң. Мен эми Алла билет, эми күзгөдөрүн өкмөт жардам берер эми. Кандай кылат билбейм. Жардам бербесе сурабайм эми. Сурабайм деп койдум. Балдарды тирик алып калсам сурабайм деген сөзүм бар. Сурабайм. Мындан кийинки жашоону көрөбүз да эми дагы пешенеге жазганда. 4 күн кетти. Өзүмдүн неберелерим 2 күн мурун чыгып кетти эле да. 4 күнгө кетти эле. Onun 3 balası менен кетти эле. Мына үйдө болчу. Аларды жоготуп коймок экен. Келинге айттым, рахмат дедим. Эми 4 күнгө барам дегенде шарт жөнөтөм деп атам. Келип. Эми onu келгенге шарт жок. Чатырга өзүбүз батпайбыз. Эми олар 2 тартым болду да. Атасынын үйүндө жүрөт. Неберелерим качан барабыз дейт. Жакында келесиңер деп коюп атам. Судага барсак 3 жылдан кийин кайралыгы 10-15 миңден төгө баштайсың дегенден 50 миң алсаң кайтарбайсың деген 50 миңден алганбыз. Эми жылда 10 миң 15 миңден кантип төгөбүз депчи. Ошол эле суда 50 миң ичпелеге жетпейт экен өзү. Балдарга рахмат. Эчеден баштап келе баштады. Кире албайт эле да. Айтырбай чоңутуп өздөрү эме кылып атат. Бүгүнкү күндө 23 турак үй такыр жашоого болбойт деген тыянак менен жараксыз абалга келгени аныкталды. Дагы 123 үй көзөмөлгө алынууда. Деген менен мындагы турак жайлар мамлекеттик камсыздандыруудан өткөн эмес. Ага карабай президенттин Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү мамлекет тарабынан колдоо компенсациялары берилерин убада кылууда. Жалпы 23 үй жараксыз абалга келгендиги аныкталды. Бүгүнкү күндө дагы изилдөө иштери жүрүп атат. Мындан сырткары 126 үй көзөмөлгө коюлду. Азыркы учурда келтирилген чыгымдын көлөмү такталып атат. Арыз кызматтар өздөрүнүн келтирген чыгымдарын эсептеп, азыркы учурда жалпыланып атат. Ошол канча 3 категорияга бөлүп иштеп атышат. Эң оор ба жараксыз, анан орто, анан канааттандырарлык деп комиссия иштеп, бүгүнкү күндө 23 үйдү эң оор жашаганга мүмкүн эмес деп берген.
аныктап, бирок бул да андай акыркы чечим эмес. Азыр дагы кошулуп калышы мүмкүн. Күн өткөн сайын баягы суусу кургап, может жарылып, дубалдары мындай жараксыз абалга келип калышы мүмкүн. Эми компенсация боюнча туура бүгүнкү күндө мыйзам ошол камсыздандыруудан өткөндөргө компенсация берилет деп жазылган. Андан сырткары биз министрлер кабинетине анан президентке сунуштайбыз ушуну компенсация берүү боюнча. Бирок сөзсүз түрдө компенсация берилет. Камсыздандырылбаган үйлөргө Камсыздандырылбаса деле компенсация берилип, жардамдар берилет.